21 февраль эл аралык эне тил күнү. 1999 жылдын 17 ноябрында ЮНЕСКОнун Генералдык конференциясы тарабынан жарыяланган 21 февраль эл аралык эне тил күнү жыл сайын 2000 жылдан бери тил жана маданият түрдүүлүгүнө жана көп тилдүүлүккө көмөк көрсөтүү максатында белгиленип келет. Бул майрамды бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү деп дагы айтышат. Тилдер биздин материалдык жана мүддөөлүк мурастарыбызды сактоонун жана өнүктүрүүнүн эң күчтүү куралы катары эсептелинет. Эне тилди жайылтууга болгон бардык кадамдар тилдик түрдүүлүктү жана көп тилдүү билим алууга, дүйнө боюнча тилдик жана маданий салттар менен таанышуу өнүгүүсүнө гана көмөк көрсөтпөстөн, бири-бирин түшүнүү негизиндеги тилектештикти, чыдамдуулукту жана пикир алышууну чындайт. Максаты ар бир улуттун эне тилин жана маданий көп түрдүүлүк табиятын сактап калуу. Бул күнү бардык тилдер бирдей каралууга тийиш. Анткени ар бир тил эне сүтү менен тең бүткөндөй, өзүнүн ыйыктыгын, улуулугун, бийиктигин, өлбөстүгүн сактап калуу.